Чубак өзү кийген нәске, дара төткөн нәске, сурустаган нәскени азыр видеосун бул жака калтырып коем. Именно ошондой дара төткөн нәски алам, заказ берем десеңиздер, профилде WhatsApp номерге эле кайрыла бересиздер. Байпактардын бардыгы бир фирманыкы, Даки деген фирманыкы экен. Бул Англиядан чыгып, англиялык мусулмандардын фатвасы бар. Деги мен өзүм ушундан кийем. Анткени бул калгандарга окшоп түлөбөйт дагы экен, жакшы экен. Анан мына бут согунчокторго мындай бурулган дагы оңой экен, аябай. Мына Д деген жазуулары бар. Мен кийип жүргөм ушундай өзү. Аябай ичиндеги койдун жүнүнөн болот деп айтылган жерлери бар, анан түстөр бар экен. Түс эч кандай бизде мааниге ээ эмес. Анан муну гана ичинде проблема жаралышы мүмкүн, кыскараак болуп калган үчүн. Бирок кече бир калың мас алдырдык жолго кийгенге Түркиядан. Ал ушунда кыска экен, анткени бизде маасы кызылаш жапса гана маасы болот да. Узун болуш шарт эмес. Эгер кийгенде кызылаш жабылса, анда бул дагы ошого жарай берет. Калта кездемесинин баары бирдей. Мына мисалы үчүн кээ бирлер азыр пайпак мындай жанагы мындай бир эме деп коет го, дермантинден тигилген жука бир носкилер бар экен. Ага мас татканга болбойт. Эгер түү кожанка болбосо алардыкы. Анткени каттуураак чозо берсең, мынтип түрүлүп жыртылып калганын көрдүм. Анан колуң менен мындай кылып берсең, жыртылып кеткенин дагы көрдүм. Ушуну кийип жүргөндөр бар бир туугандарданчы. Оңой кичинекей дароо бутка кийип алышат, ушуга окшогон, бирок жанагыдай дермантин ал болбойт. Териден болсо бардыгы боло берет. Же үстү кездеме башка болуп, таманы кожанка болуш керек. Же муга окшогон калың болсо анда жарай берет. Буга фатва чыккан бардыгы бирдей. Ушундай урматтуу бир туугандар. Фатва бул көп эле мурда чыккан. Ошол арабчасы дагы бар, фатванын англисчеси дагы бар. Мага келген бул фатва. Муфти Ибрахим Раджа Сахиб, индиялык Дюбанди алымдарынан. Англиядагы мусулмандар, индиялыктар Дарул Улум Хаггания деп атат.